Азыртанда 3 шақырым аралығы минтип чөгө баштаган Оттугайлуу аталган трассанын боюндагы калктуу пункттардын бири. Өкүнүчтүүсү бул өтөс менен жаккы 1-2 жыл ичинде мурдагы тас кейпин кийчүүдөн. Биздин көз карашта минтип абалдын ордосуна коопсуздук иретине жатырылган мына ушундай атайын дөңсөлөр себеп. Ушундай эле кыйын кырдаал Ат башы районундагы Кара Суу айылында да өкүм сүргөн. Оттук айылында кандай ылдамдыкта келе жатсаң да, сөзсүз тормузду басууга мажбурлаган андай курулмалардын тогузу бар. Физика илиминин сүрүлүү күчү мыйзамына ылайык мындай шартта унаанын жалпы салмагы астындагы жерге күч келтирип, аны эрозияга учата баштайт. Андыктан ушул жагдай эске алынуу менен Бишкек, Нарын, Торгарт сыяктуу эл аралык маанидеги жолдорго аларды жаткырууга тыюу салынган. Негизи мамлекет стандартта, дүйнөлүк стандартта эл аралык маанидеги автожолдордо жасалма лежачий полицейский жасалма дөңсөө деп коебуз. Негизи койгонго болбойт да. Анан бизде акыркы убактарда жол кырсыгы көп капталгандыгына байланыштуу жана ошондой эле элдин суранычы менен жасалма дөңсөлөр коюлган да. Бирок миллиондогон долларлар корогон объектиде маанилүү бул талаптын такыр эле көңүл жазымында калгандыгы таң калыштуу. Ал эми жакында эле тиешелүү кызматтардын биргелешкен рейдинде жогоруда өксүктөргө карабай жалпы эрежени чымын чаккынчылык көрүшпөгөн жеке да юридикалык жактар аныкталды. Тагыраагы мыйзам бузуучулуктун 7 учуру катталып, күнөөкөрлөргө баш аягы 122.500 сомдук акчалай айыптар салынды. Мындай рейдтерди мына ар дайым уюштуруп келебиз, мындайын да уюштура беребиз. Оор жүктүү ташуучу транспорттарды ошондой эле өзүңөр билгендей жүргүнүч ташуудагы транспорттарга дагы көзөмөлдөрдү уюштуруп ушундай иштерди жүргүзүп келебиз да азыркы маалга чейин. Колдонуудагы мыйзам актыларында белгиленгендей 6 октууналардагы жүктүн салмагы 44 жана 5 октууларыныкы 38 тоннадан ашпашы керек. Чындыгында бүгүнкү күндө Теңиртөө жергесинде ызгардуу кыш дале өз күчүнөн кайта элегинен ар кандай курулуш материалдарын ташыгандар жок десе, анча да коңшаш Кытай эл республикасынан жүк менен чыккандардын кээ бирлеринин аша чапкандыктарын жашырып кереги жоктур. Облустагы автомобилдик жолдордун баары осевой нагрузка октук салмак 10 тоннага эсептелинген. Оор жүк ташыган автоунаалар мыйзам жол берилген салмак габариттик чендерден ашып кеткен учуру болуп атат. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр көргөндөй Бишкек, Нарын, Торгарт автожолунда Кытай эл республикасынан чыккан эле оор жүк ташыган автоунаалар кездешип атат. Буларга кошумча коңшаш өлкөнүн айдоочуларынын жол эрежелерин одуна бузган учурлары арбын. Негедир алар жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кызматынын инспекторлоруна да баш ээ беришпейт. Эң өкүнүчтүүсү ушул кытайлык оор жүк ташууналардын башкалабызды ээн эркин тебелеп тепсип жүргөндүктөрү. Эгер эл аралык нормаларга таянсак, чет мамлекеттик оор жүк ташуучулар чек арадан 40 чакырымга чейин гана кирүүгө укуктуу. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.